Коптонос, конечно, коптонос. Адамдар басуучу жол калган эмес. Мынакта товарлар турат тебелеп, чалжың-чулжың этип жолго басып атабыз. Кээде мага сон чалдар ман түмөлөнүп кетет экен. Сулайман Тоо аймактык башкармалыгындагы ички көчөлөрдүн тротуарлары жергиликтүү жашоочулар тарабынан ээленип алынган. Мындан 1 ай мурун Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы жергиликтүү жашоочуларга эскертүү кагаздары берилгенин билдирген. Мөөнөтү бүтсө, дал ушул тосмолорду бузабыз деген болчу. Арадан бир канча убакыт өтсө дагы темир тосмолор алынып, тротуарлар ачылбай эле турат. Мындан 1 ай мурда тагыраагы 18 апрелде тосулган тротуарлардын абалын айтып, муниципалдык менчик башкармалыгына кайрылганыбызда мекеме жетекчисинин орун басары Курстанбек Матиев туура 14 күн ичинде тротуарларды ача баштайбыз деген эле. Бир 14 күн тегерегинде ушу ачуу иштерин жасайбыз. Азыр Ал эми 29 мартта болсо Ош шаарынын Кара Суу көчөсүнүн абалын чагылдырганбыз. Анда соодагерлер өз билемдик менен тротуарларда каалагандай соода кылып, жөө жүргүнчүлөргө ыңгайсыздыктарды жаратышары айтылган. Жок, ыңгайсыз, мен чалыштап кетем, маршрут келатат, машина келатат. Мынакта товарлар турат тебелеп, чалжың-чулжың этип жолго басып атабыз. Биз эч башка мүмкүнчүлүк жок. Şimdi tirikçilik kılıp oturuşat eken. Bir böyle değse işte kıyede mağa son çaldar man tümelönüp kedet eken. Çıkılıp düşet eken. Баса албайбыз, бардыгы эле магазин болуп кетти да. жашылчаларды сатуучу атайын бир базар же болбосо бир соода түйүндөрдү орнотуп берсеңер же базар ачып берсеңер, ушу маселе чечилет эле деп азыр мэрия тарабынан бул боюнча иштер алынып, пландоо иштери жүрүп жатат. Арадан 1 ай өтсө дагы эмне себептен базарга айланган тротуар ачылбай, мыйзамсыз тосмолор алынбай жатат деген суроо менен муниципалдык менчик башкармалыгына кайрылдык. Аталган мекеме Алай көчөсүн ачуу иштеринен улам тротуар экинчи планга түшүп калганын билдирди. Ал эми Кара Суу көчөсүндөгү тротуарга чыккан соодагерлер башка жайга жылдырылат дейт. Мына жакынкы күндөрдө жашылча жемиштерди сатуу базарын мурунку биздин алтын базардын этек жагына ушу долбоорлоп атабыз. Базар дирекциясына ушул жерлерди биз убактылуу пайдаланууга өткөзүп бердик. Ушул жашылча жемиш базарларын, ушул тротуарга соода кылып алып чыгып аткан жарандардын бардыгын ошол базардын этегине, жашылча жемиш базарына киргизүү пландалып жатат. Ош шаардык мэриясы 6 апрелде Төлөйкөн кичи районундагы тротуарга чыккан мыйзамсыз курулуштар алынаарын айткан. Матиев айтылган иштер аткарылып жатканын билдирди. Сүрдүрүү иштерин жандантуу үчүн жаңы техника алынып жатат дейт. Бир экскаватор, бир КАМАЗ, бир портерге ошо мыйзамсыз курулуштарды алып салуу бөлүмүнө тендерге бердик. Мыйзам ченемдүү утуп алган жеңүүчү утуп алгандан кийин техникалар 15 күн тегерегинде салынат. Берилсе, ошо техникалардын жардамы менен дагы бир топ иштерибиз алда кетет. Ош шаарында тротуарлар жеке жарандар тарабынан тосулуп алынган учурлар байма-бай эле айтылып келет. Кээде көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары, кээде жер үйдүн жашоочулары, айрым учурда мекеме ишканалар өз билемдикке барышат. Жергиликтүү бийлик 10го жакын ички көчөдө мыйзамсыз ээленген тротуарлар бар дешет. Бирок алар канча чакырым жерди ээлеп турганын эч кандай эсепке алышпайт. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош шаары.